Assalamu alaikum туғандар. Қасырақ отырып тұр. Малина егі бойынша сіздерге деме қылып кетейін. Қанту егіліші. Мына яманы, лумканы қаздыңыздар. Астын көргөзіңіз. Асты қолдан келсе мына жұмшақ болса жақсы бұнеке. Көрдіңіздер? Анан мына көчөттү саласыздар дагы. Мына тамыры. Шу жергече көмүп койсоңуздар болот. Көчөттүн дагы эле эки адам эккен болсо жеңил болот. Бирөө күрөк менен таштап берет. Анан пут менен дебелебейсиздер, кол менен мындай коесуңдар болду. Анан үстүндөн суу коюп коесуңдар. Эгер арыкта суу болгон болсо, арык менен бир четинен арык алып туруп суу коюп койсоңуздар болот. Мына тамыр. Көрдүңүздөр? Болду. Жеңил эле ушинтип эле көмүп кете бересиздер. Болду. Буюрса анан эги бүткөндөн кийин ушуну жер менен бирдей кылып кырып коюшуңуздар керек. Мына сотосун. Бул калбаш керек. Эгер бул кала турган болсо, күчү бул жака кетип калат. Кыш кандай десем, мылык келген болсо, эмнелерден бүчүр ачам деп аракет кылат дагы. Эме болуп калат да. Күчү бул жака жалбырак чыгарган күчү кетип калат. Мисалы ошондойлор бар, азыр таппай калдым. Мына тамыры да уже мындай болуп чыгып калгандар бар да. Мынакей күн ылык болуп уже мына бүчүр ачам деп аракет кылып атат. Бизде күн ылык болуп атат да. Ушуларга күч кетип калат да, мына мынаяктан эски сотодон уже чыгып атат. Ошон үчүн мынаны кыркып салыш керек. Анан эги бүткөндөн кийин мына эле көмөстөр дагы. Эки адам болсо жакшы, бир адам карма берип турат, бир адам күрөк менен штаковыйлап этмейле мантип көмүп кете берсе, өтө жеңил болот. Болду, ушун менен эгилип бүттү тугандар. Анан бир адам мынтип казып берет, эки адам эгип кете берет. Ушу жеңил болот тугандар.